Адатта өлкөгө аткезчилик менен алынып келген товарлар арзан сатылат. Баасы төмөн болгондуктан суроо талапта көп. Бул жагдайда эң эле биринчи ишкерлер жапа чегет. Анткени Кыргызстанда соода тармагы толук бойдон импорттан көз каранды. Импортта бул биринчиден эле бажы болот. Бажыны биз жакшы контролдоп коюшубуз керек кирген товарлардын. Анан ошол жерде эле баягы санариптештирүү, кайсыл товар канча көлөмдө кирди, канча сомдон кирди, ошону контролдосо биринчи бажыдан. Экинчи эле аны кирген товарды кайра сатууда салык кызматы жакшы иштеп коюш керек. Аны кандай ошол кирген товарды канчадан сатты, кайерга сатты, кимге сатты дегенди контролдоп койсо эле бул мисалы соодадагы болгон көмүскө экономикадан чыгуу жолдорун. Кыргызстанда ишкерлерге салынган салыктын түрлөрүнүн көптүгү жана төлөө процедуралары татаал болгондуктан ишкерлер чыныгы кирешесин жашырууга аракет кылышат. Анын үстүнө күч органдарынын бизнеске кийлигише бергени да көмүскө экономиканын өсүшүнө себеп болот. Статистиканы карасак, Кыргызстанда көмүскө экономика 23-25% түзөт. Көмүскө экономикадан чыгарыштын, ишкерлердин чыгарыштын бир эле критерийи бар, бул ишеним. Эгер биздин мамлекет, эгер биздин өлкө башчысы өзү чыгып туруп кепилдик бере алса, ишкерлер, мен силерге кепилдик берем, мен силерди өзүнүн канатынан алдым алам, жана күч органдарды келип алып силерди орусча айтканда кошмарить этип талкалабайт, силер ишенип туруп экономикага инвестиция кылгыла, ишкерди чоңойткула, көбөйгүлө, байыгыла, анан байыгып ошо тапкан каражатыңардан бизге демеге жана салыкты ачык айкын коркпой төлөп бергиле, мен силерге кепил болом десе, анда албетте көбүнчө ишкер чыкканга даяр болот. Бизнести ашыкча текшерүүнү токтотуу боюнча өкмөт мораторий жарыялап келет. Эл өкүлү Дастан Бекешевдин айтымында күч органдары ишкерлерди эмес, бажы салык кызматын көзөмөлдөшү шарт. Экономиканын көмүскөдө болушуна аталган мекеменин кызматкерлери да кызыктар. Товарды бирөө миллион сом менен алып келсе, алар ойлонушат да, в любом случае ойлонушат. Мен андан көрө взятканы алайым деп ошондой ойлонушат да. Ошол жерде биз контрактный системаны түзүш керекпиз. Мисалы, ушул киши кызматта иштеген кызматкер ал көбүрөөк бюджетке толтурса, анда кичине процентте ошондон бериш керек. Көмүскө экономикадан чыгуунун негизги жолу бул санариптештирүү. Импорт жана экспорт операциялары электрондук эсеп фактура менен жүрүшү керек. Экономика министрлигинин изилдөөсүндө көбүнчө алкоголь жана тамеки саткан ишкерлер бизнесин жашырары аныкталган. Мындан улам аталган товарларга маркировка киргизилүүдө. Тизмеге жаңы жылдан тартып дагы бир нече продукциялар кошулат. 2021 жылдан баштап, январдан баштап бул сүт продукциясы жана бул кийим продукциясына маркалоо кирет деген талаптар коюлуп жатат. Бул жерде айтып кетейин, ошол биздин ишкерлер ошол жакка экспорт кылайын десе, ошол продукция маркалоо болуш керек. Эми бизде эмне жумуш аткарылды ошол маркалоо боюнча. Биз бүт мыйзам, токтомдорду кабыл алдык. Август айында ушул жылдын оператор дайындалды. Азыр ошол техникалык жактан иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Буюрса жакын убакытта оператор практикада жанагы маркалоонун коддорун биздин ишкерлерге бергенге даяр болот. Экономиканы көмүскөдөн чыгарууга жарандар да активдүү катышса болот. Ар бир адам соода кылган соң дүмүрчөк талап кылуусу шарт. Анткени кассалык көзөмөл машиналары салык кызматына түз байлангандыктан маалыматтар онлайн көрсөтүлүп турат. Мирлан Маматалиев, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.